Академия Роста интеллектуалдык өнүктүрүү борбору 2015 жылы түзүлүп, өз ишин жүргүзүп келүүдө. Учурда өлкө ичинде аймактарда 60га жакын окуу борборлору ачылган. 5242 окуучуну тарбиялап келишүүдө. Кочкор Ата шаарында Роза Тургуналиева менталдык арифметиканын сырларын окуучуларга үйрөтүп келет. Учурда окуткан окуучулары өлкө ичинде да жана эл аралык деңгээлдеги сынактарга катышып, ийгилик жаратып келүүдө. Альмиранын ушу ийгиликтерге жетишкен. Бүгүн Маданият үйүнө мектеп окуучулары жана ата-энелер чогулушту. Анткени Роза Тургуналиева тарбиялап окуткан окуучусу Туркия өлкөсүндө Анталия шаарындагы сынакта 3-орунду ээлеген Альмира Мадылованын сыйлоо аземи өтөт. 3-орунун ээси Мадылова Альмира. Кыргызстан боюнча Ысык көл жергесинде өткөрүлгөн сынакта 2-орунду ээлеген Абдыразакова Нурзаткада сыйлыктар тапшырылды. Жеңүүчүлөргө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан акчалай колдоолор көрсөтүлдү. Получается, Абдыразакова Нурзатка за участие на 4-й международной олимпиаде по ментальной арифметике. Мен өзүм атыман Кочкор Ата шаардык кеңешинин жалпы депутаттарынын атынан, ошондой эле Кочкор Ата шаар элинин атынан чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Үй бүлө, ошо ата-энесине, тарбиялаган, билим берген ушу мугалимдерине чоң баашыбызды билдирип кетебиз. Рахмат айтып келет элем ушул менталдык арифметиканын уюштуруучуларына. Менталдык арифметикага катышуу менен биздин окуучулар ийгиликке жетишип, өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүп, биздин Чыңгыз Айтматов атындагы мектепти жогору жакка көтөрүп жатканына биз абдан сыймыктанабыз. Ийгилик жаратып келген окуучуларды райондук бийлик да куттуктады. Нокен районунун администрациясында ата-энелер, окуучулар, бийлик өкүлдөрү чогулушту. Медалдар өз ээлерине тапшырылды. Чемпион болуп келесиң да? Мен ойлоп атам, 2019-жылдагы сиз айтып кетип атасыз, дагы ушундай олимпиадаларга катыша турган болсо, биз администрация тарабынан дагы биз өзүбүздүн көмөгүбүздү көрсөтөбүз деп. Балдарыбызга колунан келишинче камкорлукту көрсөтүп атабыз. Башка окуучуларга дагы чоң бир стимул болот деп ойлойм. Быйылкы жылга 24 ноябрда Анталия шаарында өткөн олимпиадага Кочкор Ата шаарынан 5 окуучу барган болсо, 5-өө тең жакшы бир ийгилик менен барып орун алып келишти. Ошолордун арасынан Мадылова Альмира чемпиондук алып келди.